Акыл Карачач. Илгерки заманда Каракан деген хан болуптур. Бир күнү көп элдердин ичинен акылдуу аял тандап, ар кимди акылын сынамакка суроолорду берет. Кезек Карачач деген кыздын атасына жетип, аны ордосуна чакырат. Карачач атасын жиберип жатып, ага, ата, хан оңой суроо берсе жооп бериңиз. Эгер кыйын суроо бере турган болсо, 3 күнгө чейин уруксат бериңиз деп кайра үйгө келерсиз, дейт. Чал хан ордосуна барат. Хан айтат: менин мурда 9 аялым бар эле, бирок бир да балалуу болгон жокмун. Эми айтаарым, Карачач кызыңды мага бергиниң. Мен эркек токол кылып алайын. Өзүңө көп дүйнө беремин. Жокчулук менен өмүр өткөргөн адам экенсиң. Сени өмүрүң өткөнчө байлыкка тундурам. Сизге кызымды токолдукка берип, көп дүйнө алып, баягандан көрө өзүмдүн күндөлүк эмгегим менен балык кармап, оокат кылганым артык эмеспи? Дейт. Хан: чалды дарга тарткыла. Жок, 3 күнгө уруксат бериңиз. 3 күнгө чейин айтканымды орундатпасаң, дар ушул бойдон сакталып даяр турат. Тирүү кутулам деп ойлобогун. Мен айткан сөзгө макул болуп, кызыңды бересиң. Атасы үйгө келип, башын коюп жатса, кызы: ата, эмнеге ыйлайсыз? 1000 күнгү караңгылыктан бир күндүк жарык артык. Ата, ханга барып сөзүнө макул дей бериңиз. Кантсе да хан кызыңды мага бер деп айткан чыгар. Сиз калыңга мал сураңыз. Биринчи кийиктин 10 улагын, кийин 20 түлкү, 30 карышкыр, 40 арстан, 50 ат, 60 чидер, 70 аркан, 80 каны жок кургаган жүрөк. Андан соң кайгысы жок картаң молдого кызым экөөңөр никеңерди кыйдыргыла деңиз. Атасы ханга барып коркуп жатып араң айтат. Хан айтат: сураган малыңды баарын таап берем, деп үйүнө кайтарат. Хан өзүнүн вазирлерин, карыя кеңешчилерин жыйнап алып, алиги чалдын айткандарын кандай кылабыз деп акылдашат. Түлкү карышкырды кармаш оңой, арстанды кармоо кыйын, деп карыя айтат. Муну айткан Карачач кызды өзү, арстанды өзү кармоону билет. Кызды алдырып сурайлы, деп сунушун айтышат. Ханга Карачач келет. Хан сөзүн баштайт. Жырткычтардын ата-энеңе эмне кереги бар? Андан көрө алтын, күмүш алып ата-энеңе берсең, ичип, жеп, жыргап жата бербейби? Кыз унчукпай көпкө турду да: аталар, агалар, мен жырткыч айбандарды сураган эмес элем. Урматтуу ханым, менин башыма боштондук берсин деп боштондук сураган элем. Мен айттырган калың мал эмес, силер өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр. Хан экөөбүздү башыбызга келе турган табышмак калың үчүн 10 улак бересиң дегеним, менин жашым 10-до, улактай ойногон кыз кезим. 20 түлкү берсин дегеним, киши 20га чыкканда түлкүдөй булактабайбы?
30 карышкыр дегеним адам 30га чыкканда карышкырдай жулунбайбы? 40 арстан дегеним 40ка чыкканда адам арстандай күчкө келбейби? 50 ат берсин дегеним 50дө адам ат болбойбу? 60 чилдер дегеним 60тагы адамдын бутуна чилдер түшүп өзүнчө басып кете албайт дегеним. 70 аркан берсин дегеним адам 70ке чыкканда аркандалбайбы? 80 каны жок жүрөк дегеним каны жок жүрөктөй кургабайбы? Кайгысы жок картаң молдого дегеним картаң адамдарды ичинен кайгы капасы жок бир да адам болбойт. Ошондуктан менин никемди кыйдыра албай, мага уруксат бербейби? Деген менин ханга карата айткан табышмактуу суроом болчу. Ушул отурган аксакалдар хан баш болуп менин суроомду териштирип көргүлөчү. Айткандарымдын катасы болсо кайталайын. Болбосо ханга тийбеймин. Хан мени албайт дегеним эмеспи? Бул сөзүмдү ойлонуп чечип, оюңардан кайтып кетүүмө уруксат берүүңүздөрдү суранайын, дейт. Ошондо отургандардын ичинен бир аксакал чыгып, балам, кара чач кызым, бактың ачылсын, жолуң болсун деп хандын уруксаты жок эле кызга бата берип жиберет. Хан айласыздан аксакалдын сөздөрүн кубаттап, көпчүлүктөн чыга албай, бир жагына кызга ыраазы болуп, уруксат берип, ошондон кийин кара чачка акылдуулугунан айтылып, акыл кара чач деген эл оозунда, акыл кара чач деп эл оозунда алиге чейин сөз болуп жүрөт.